Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте, официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Өзбекстандын абактарында 42 кыргыз жараны отурат. Өзбекстанда Кыргызстандын 42 жараны сот жообуна тартылып абакка кесилген. Ал эми Кыргызстанда соттолгон 90 өзбек жараны жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Бул тууралуу баш прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева Жогорку кеңештин 30 январдагы жыйынында билдирди. Парламент бул күнү Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы соттолгон адамдарды жазасын андан ары өтөө үчүн өткөрүп берүү жөнүндө келишимге байланыштуу мыйзам долбоорун карап, биринчи окууда кабыл алды. Соттолгондорду өткөрүп алуу жана берүү эки өлкөнүн башкы прокуратурасы аркылуу ишке ашат. Башкы прокурордун орун басары былтыр чет өлкөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан кыргызстандыктардын ичинен 129-у которулганын, алардын басымдуу бөлүгү Орусиядан алып келингенин 14 январда парламенттик комитет жыйынында айткан. Маалыматка караганда Орусиядан 117, Казакстандан 11, Тажикстандан 1 киши Кыргызстанга которулду. Соттолгондордун 700дөйү которулуудан өздөрү баш тарткан. 2024 жылы 1 ноябрына карата маалымат боюнча Кыргызстандын 1661 жараны чет өлкөлөрдө жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Алардын 1370-и Орусияда, 11 жаран Италияда абакта отурат. Булак Азаттык. Кавказдык спортчулар Орусиянын гимнин аткаруудан баш тартышты. Орусиянын гимнин сыйлабаган үчүн Карачай-Черкесиянын 6 тургуну жоопко тартылды. Бул тууралуу Интерфакс Карачай-Черкес Республикасынын ички иштер министрлиги билдирди. Мыйзам бузуу аталган республикадагы спорттук мелдештердин биринде катталган. Полиция белгилегендей спорттук иш-чаранын катышуучулары Орусиянын гимни жаңырып жатканда атайын эле ордуларынан турбай тынчтыкты бузушкан. Жыйынтыгында 6 адамга Орусия Федерациясынын мамлекеттик символикасын расмий колдонуу тартибин бузуу административдик беренеси боюнча протоколдор түзүлдү. Былтыр жайында Нальчик шаарындагы номер 30 мектепте да ушундай окуя болгон. Ал жерде 9 класстын окуучулары жана алардын ата-энелери Орусиянын гимни ойнолуп жатканда ордуларынан туруудан баш тартышып, тынчтыкты бузушкан. Жыйынтыгында бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелери полицияга чакырылып, Орусиянын гимнин расмий колдонулушун бузгандыгы үчүн протоколдор түзүлгөн. Чүйдө кырсыкка кабылган унаа экиге бөлүнүп кетти. Чүй облусунун Ысык Ата районунда жеңил унаа кырсыкка кабылып экиге бөлүнүп кетти. Мындай маалымат социалдык тармактарга тарады. Кырсык 30 январ күнү кечке чуук Красная Речка айылында болгон. Анда Nissan үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулду башкара албай калып, анын кесепетинен унаа электр мамысын сүзүп экиге бөлүнүп кеткен. Бактыга жараша кырсыктан олуттуу жабыркагандар катталган эмес. АКШ Вашингтондогу учак кырсыгынан аман калгандар жок экенин жарыялады. Вашингтон шаарында кыйраган учактан каза болгон 28 адамдын сөөгү суудан табылып, тирүү калгандарды издөө иштери токтотулду. Бул тууралуу Вашингтон өрткө каршы жана тез жардам кызматынын башчысы билдирди. Кыйраган учактагы жүргүнчүлөрдүн арасында америкалык көркөм муз тебүүчүлөр, ошондой эле бир нече орус жарандары болгон. Авиакомпания учакта болгондордун тизмесин жарыялаган жок. Айрым жансыз денелер толкун менен жээкке чыгып жатат. АКШдагы кырсык 30 январга караган түнү Рейган эл аралык аэропортто жакын жерде болгон. Анда бомбардир учагы аскердик тикучак менен кагылышкан. Учакта 60 жүргүнчү, 4 экипаж мүчөсү болгон. Маалымат каражаттарынын жазганына караганда кагылышуудан улам учак экиге бөлүнүп, Потомак дарыясына кулап түшкөн. Куткаруучулар 18 адамдын сөөгүн суудан алып чыгууга жетишти. Өмүрбек Текебаев виза боюнча элчиликке айтылган сынга жооп берди. Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев 29 январда Жогорку кеңеште элчиликтин виза берүү ишинде коррупция болуп жатканы боюнча айтылган сынга жооп берди. Элчи Фейсбуктагы баракчасына 30 январда жарыялаган видеосунда элчиликтеги виза берүү процессинде адам фактору жокко чыгарылганын жана коррупцияга жол берилбей турганын айтты. Элчинин айтымында жылына Кыргызстанга Германиядан 15-17 миң немис жараны барып келет. Алардын бири дагы Берлиндеги кыргыз элчилиги
элчилигине кайрылбайт. Текебаев 2017 жылы Тышкы иштер министрлиги коррупцияга каршы күрөшүү жана виза берүүнү жеңилдетүү үчүн электрондук виза порталын ачканын, немис жарандары узак мөөнөттүү виза алуу үчүн ошол платформага өтүнмө калтыра турганын кошумчалады. Мунун маңызы виза алгысы келген чет элдик жаран кыргыз дипломаты менен түздөн-түз байланышып, жүзмө-жүз көрүшүп, коррупциялык алака түзө албасын деген ниет. Бул долбоор коррупциялык тобокелдикти минимумга түшүрөт. Ошол Алдахунов анын ишин кайсыл дипломат карап жатканын билбейт. Жүз көрүшпөйт, акча берем десе да бере алышпайт. Анткени консулдук акыны дагы, документти дагы портал аркылуу Кыргызстанга жөнөтөт. Документтер так болсо, анын өздүгү атайын кызматтарда шек жаратпаса, ал токтоосуз түрдө виза алат, деди Текебаев. Элчи кээде документтер так толук болбой каларын, мындай учурда чет элдик жаран кайра арыз берүүгө укуктуу экенин, ар бир кайрылууда консулдукка акы катары 50 АКШ доллары төлөнүшү керектигин белгиледи. Бул каражат коррупция эмес, мыйзамда көрсөтүлгөн кызмат акы экенин, мындай практика көпчүлүк өлкөлөрдө колдонуларын кошумчалады. Жогорку кеңештин жыйынында аты аталган жаран Текебаевдин айтымында портал аркылуу 2 жолу кайрылган, аягында документи толук болгондон кийин виза алган. Парламенттин 29 январдагы жыйынында депутат Арсланбек Малиев Кыргызстандын Германиядагы элчилигин виза боюнча коррупцияга айыптап, мекеменин ишин текшерүүнү сунуштаган. Ал былтыр 15 ноябрда Алдаухов аттуу немис жараны 2 жолу арыз берип виза алганын, бул опузалап акча талап кылуу экенин айтып чыккан. Өмүрбек Текебаев Кыргызстандын Германиядагы элчиси болуп 2022 жылы февралда дайындалган. Булак Азаттык.